Өткөн чыгарылышта мен кандай кызыктуу ата мекендик китептер бар экенин айтып берип, Роза Отунбаеванын фонду чыгарган басылмаларга көңүлүңүздү бурган элем. Өзүм ошол жактан такай балдар үчүн китептерди алып турам. Баалары кымбат эмес, 100 сомдон 500 сомго чейин. Эми жакында эле басылып чыккан искусствонун 4 түрү тууралуу китептерди алып берейин деп жатам. Ар бир китепте скрипач кыз, композитор, сүрөтчү жана опера ырчысынын жашоосу тууралуу жалпак тилде балдарга түшүнүктүү болуп жазылган. Эмнеге Юристанбек юрист болбой сүрөтчү болуп калды? Же Муратбек кантип композитор болуп кетти? Ооба. Сөз кыргыздын мыкты өнөр адамдары Юристанбек Шыгаев менен Муратбек Бегалиев тууралуу болуп жатат. Бул китептерди окуган балдар пейзаж деген эмне экенин, гуашь менен акварелдин эмнеси айырмаланаарын, симфония деген эмне жана композитор деген ким деген суроолорго жооп таба алышат. Бул китебибиз ушул региондук Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандагы азыркы мезгилде тирүү, көздөрү тирүү ошол өлкөлөрдүн өнүгүшүнө өтө чоң салым салган инсандар жөнүндө. Юристанбек Шыгаев Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү. Бул Исмаил Ибрагимов бул Ялла группасындагы солист болуп жүргөн, учурда опера балет театрынын жетекчиси болуп Өзбекстанда иштейт. Айман Казакстан баатыры, биринчи скрипка, Муратбек Бегалиев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, композитор. Бул жөнүндө мисалы үчүн бардык эле балдар бүгүнкү күндө ким болосуң? Депутат болом, ким болосуң? Таможник болом, ким болосуң? Прокурор болом деп айтат. Мунун баары багыт берүүчүлүк. Ушуну окуган бала сөзсүз эле күч кызматында же мамлекеттик кызматта иштеп өтүп өзүнүн чыгармачылыгын ушулар аркылуу ушунчалык өнүктүрүүчүлүк жол менен берилген. Юристанбек эмне үчүн юрист болбой калды? Мына ошол жерде толугу менен айтылат. Эң алгачкы акчасын кайдан тапты? Бул жерде таанып билүүчүлүк. Карасаңар, пейзаж деген эмне деп чечмеленип турат. Бул жерде акварель деген эмне деген элементтери турат. Ушунчалык сүрөттү тартуу эрежелери, анан дүйнөлүк сүрөтчүлөр жөнүндөгү маалымат берген. Карасаңыз, бул акварель, гуашь деген эмне? Билбейт кайсы учурда тартуу боюнча. Мектептердеги китепти карасаңар, булар жөнүндө дээрлик маалымат бербейт балдар үчүн. Анан мына ушунун бардыгында карасаңыз, бала чыгармачылыгын өнүктүрүп, кызыкчылыгын ойготмоюнча бош бала каалаган жакшы сөз айткан уюмдарга кирип жетеленип кете берет. Мына ушул жерде карасаңыз, мына жерде сүрөттөрдүн баары чечмеленип берилген. Эми керемет бул жерде. Бул жөн эле мектепке сабак киргизип алып берсе болот. Мына бул жерде Ибрагимдин бекеринен тандалган жокпуз. Бул жерде үндүн түрлөрү жөнүндө айтылат. Ибрагим ким эле, кайда иштеген, нота деген эмне, Өзбекстандагы атактуу баякы жазуучулар, чыгармачыл инсандар. Мына карасаңар, бул жерде айтып атат. Спектакль деген эмне? Мисалы үчүн балдар спектакль дегенди билет, бирок кайсы учурда кандай чечмелөөнү билбейт. Ошол эле учурда бул жерде айтып атат. Меццо-сопрано деген эмне? Бул жерде тенор деген кайсы үнгө келет? Ошол эле учурда контратенор деген ким? Исмаил кайсы үндүн ээси деп. Себеби ар бир адамга тиешелүү, ар бир ырчыга тиешелүү үндөр болот. Ошол эле учурда Болот Миңжилкиевдин үнү кайсы үн эле ошол мезгилде атактуу? Бул бас. Ал эми Бибигүл Төлөгөнованын үнү кайсы үн? Ошол эле учурда мына ушунун бардыгын биз Кыргызстанда өттүк. Аймандагы келди. Ушунчалык китептин презентациялары мыкты өттү. Эми Айман карасаңыз, Бүбүсара сыяктуу эле айылдык кичинекей кыз дүйнөнү тааныткан. $3 миллион Страдиваринин скрипкасынын ээси. Карап көргүлө, эң жөнөкөй башталат. Бул жерде кобуз деген эмне? Бизде комуз, кобуз деген эмне? Мына кыл кыяктан жасалган аспаптарды чечмелеп берип атат. Карап көрүңүздөр, бул жерде кобуз дейт. Эзелки скрипка. Биздин балдар айтат, бир тиешеси бар турбай, бизде кайсы немелер бар? Бизде атактуу, белгилүү ушундай кыл аспаптарды иликтөө башталат. Мынакей жөнөкөй сүрөттөр менен мына чечмеленип берилет. Бул музыкалык сабакка табылгыс. Ал эми бул жерде карап көрсөңүз, Муратбек Бегалиев жөнүндө
толугу менен оркестрга тиешелүү бүтүндөй инструменттердин чечмелениши турат. Андан кийин ал кантип музыкант болуп калган, мунун музыка менен таанышуу. Бизде мына карасаңыз, темир комуз, анан жалгыз ооз комузу, ошол эле учурда бул композиторлор үндү сезе билген, суунун дабышынан музыка чыгарган, жалбырактын сеңселген баягы музыка коштогон бул өзгөчө сезимтал адамдар. Мына ошол жерде атактуу адамдар жөнүндө дагы маалымат берилет. Мисалы үчүн вальстагы музыкаларды ким жазат? Бул композиторлор жөнүндө. Атактуу вальс музыкасын жазган ким болгон? Бул жерде Йоган Штраус, демек эртеңиздейт. Достук жана кыялдар. Кантип бул композиторлукка жетелеген жол жөнүндө Бегалиев жөнүндө кеңири айтып берет. Анан бул өздөрү таң калды. Биз ушинтип балдарды окутсак болот экен да, бир кандайдыр бир билсеңер, кээ бир журналисттер менен ушул барлашын алып барганда экөөнүн ким экенин тааныбаган журналисттер бар экен. Булар ким деп сурады да, азыр түз эфирге кирет. Буларды ким деп айтам дегендер болду. Элестетсеңиз, эгерде ушулар тааныбаса, билбейм. Бул жерде мамлекеттик каражат жок. Биз дүйнөлүк каражаттарды, меценаттарды издейбиз, жалдырайбыз, жазабыз, сөзсүз сатабыз жарымын. Сатуудан түшкөн каражаттардын баары кайра жайлоо бала акчасына, кайра башка демилгелерибизге кетет. Түшкөн акчанын баардыгы жеке бирөөнүн кызыкчылыгы же жетекчи катары мага же китеп жазган бирөөгө берилбейт. Автордук бир жолу баягы акысын төлөп беребиз, кайра балдарга, мисалы үчүн библиотекаларга кетет. Көп чөйрө түзүшүбүз керек билим алууга. Биздин максат маалыматтык компетенттүүлүк көндүмүн жогорулатуу, китепке болгон кызыгуусун арттыруу, өз тарыхын, өз тилинде байлыгын күчөтүү, кыргыз болдум деген арданбай, кыргыз болдум дегенге кубанып, тарыхын, маданиятын билген инсандарды тарбиялоого салым кош.